Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Джесси деген аял менен таанышып, биз жакында эле анын күйөөсү дүйнөдөн өтүп кеткенин билебиз. Ошондуктан ал эмнегедир керектүү буюмдарынын баардыгын жыйнаштырып, өткөндү кайра эстей бербей тезирээк унутуу үчүн башка шаарга көчүп жаңы жашоону башынан баштоону чечип жөнөйт. Ошентип ал чиркек ичине жүктөрдүн баардыгын жүктөп узак сапарга аттанып, жолдогу жаратылыштын кооздугуна да суктанып, бир тарабынан эргүү алып бараткан. Бир кезде эле анын алдындагы унаа эмнегедир ылдамдыгын жайлатып, Джесси ал унааны ашып кетейин деп аракет кылып жөнөсө, ал унаадагы ылдамдыгын күчөтүп, аңгыча болбой каршы тилкеден чоң жүк ташуучу унаа чыгып калат. Анда Джесси коркконунан улам болушунча газды басып, аз эле жерден каршы тилкедеги унаа менен кагышып калайын деп араң кирип кетет. Кечке маал Джесси май куюучу жайдан токтоп, май куюп жатканда атасына чалып шаардан кетип калганын айтып, башка шаарга 2 күндүн ичинде жетип барарын айтат. Дал ошол учурда ал жерге жанагы жолдон ага жол бербей койгон унаанын да келип токтогонун көрөт. Джесси андан ары барып бир жерде мейманканада түнөп, күйөөсү менен түшкөн сүрөттөрдү көрүп, өткөн күндөрдү эстейт. Аңгыча болбой ага апасы телефон чалып калып, бирок Джесси телефонду алган жок. Анткени мындай учурда ал апасы менен сүйлөшүү өтө эле оорго турмак. Эртең менен турган Джесси унаасын оталдырып эми кетейин деп жатса, ага бир колу сынып таңылган адам жакындап келет да терезени такылдатат. Ал адам Джесси менен сүйлөшүүнү каалап, Джесси терезесин түшүргөндө Джессиге "Мен тигил унаанын ээсимин" деп кечээки унааны көрсөтүп, "Мен кечээки болгон окуя үчүн кечирим сурайын" дедим эле. Телефонго бир аз алаксып кетип карасам, сиз каршы тилкеде мени ашып өткөнү аракет кылып жатыптырсыз деп айтат. Анда Джесси ал адамга "Сиздин айыңыздан мен аз эле жерден кырсыкка учурап калайын дедим. Керек болсо өлүп да калышым мүмкүн болчу" деп айтып, бирок эми баардыгы өтүп кетти, эч нерсе болбойт деп коет. Анда чоочун адам Джессинин адегенде атын сурап, андан соң кайсыл жакка бара жаткандыгын кызыгып сурайт. Бирок Джесси дагы бул адамдын бир аз кызыкта экендигин байкап, бир аз чочулап кайсыл шаарга бара жаткандыгын так айтпай коет. Ошентип ал нерселерди унутуп андан ары жолго чыгып жөнөгөн Джесс жолдон дал ошол адам унаасы менен жолдун ортосунда токтоп турганын көрөт. Ал адам Джессини токтотуп, "Менин унаам бузулуп калды. Колум ооруп жаткандыгына байланыштуу жалгыз түртө албай жатам. Сиз мага жардам берип коюңузчу" деп жардам сурай баштап, Джесси болсо кандайдыр бир кысылууну сезип эле өтө шашылып жаткандыгын айтып, тигил адамдын кыйкырып жатканына карабай эле унаасын айдап андан ары жүрүп кетип калат. Кечинде Джесси унаасын токтотуп коюп, бир аз дем алып алуу үчүн телефондон кимдир бирөө менен сүйлөшүп жаткан. Ошондо ал жанагы унаанын кайра эле артынан келип токтогонун көрүп калат. Дароо эле телефонун өчүрүп унаасына отуруп, тигил адамдын түшүп келип сүйлөшөйүн деп жатканына карабай эле унаасын айдап жөнөйт. Бирок чоң жолго чыгайын деп жатса, анын алдынан бир унаа келип токтоп туруп алат. Ошондо жанагы адам Джессинин унаасына жетип келип, агрессиясын көрсөтүп эле кыйкырып, "Сен мени аз эле жерден сүзүп кете жаздадың. Адамча сөзгө түшүнсөң токто дегенде токтобойсуңбу" деп кыйкыра баштайт. Бирок Джесси коркконунан улам дароо эле чоң жолго чыгып айдап жөнөп кетти. Бир аз жол жүргөндөн кийин эле анын артынан бир унаа катуу ылдамдык менен жакындай баштап, өтө эле корко баштаган Джесси полицияларга телефон чалат да, "Менин артыман бир унаа аңдып келатат" деп айта баштайт. Дал ошол учурда арттагы унаа аны ашып кетип, Джесси анын таптакыр эле башка унаа экендигин көргөн соң, полициялардан кечирим сурап адашып калыптырмын деп айтат. Дагы бир аз жол жүргөндөн кийин Джесси күтүлбөгөн жерден эле унаасын башкара албай арттагы чиркек ичи ары бери чайып алып отуруп, жолдун жээгине чыгып кыйшайып токтоп калат. Унаадан түшүп караган Джесси чиркегичтин дөңгөлөгүн кимдир бирөө бычак менен капталынан сайып койгондугун даана түшүнөт. Аңгыча болбой артта бир унаанын келе жаткандыгын көрүп, жанагыл адам окшойт деп коркконунан чиркегичти да чече албай, унаасына отуруп айдап кеткенге аракет кылат. Бирок бул кезде анын унаасы жылууга мүмкүн болбой калган болчу. Аңгыча болбой арттагы унаа келип токтойт да, жанагы адам түшүп келип, унаанын терезесин талкалайт да ичкериге кирип, Джессиге дегенде сокку берип эсин оодарып, андан соң кандайдыр бир даарыны сайып жатканын көрөбүз. Эртең менен эсине келген Джесси кандайдыр бир жертөлөдө камалып турганын көрөт. Ал терезеден кыйкырып жардам сурап, бирок кечээки адам келет да анын тынч туруусун талап кылат. Кечинде ал жакка кирген адам Джессини коркутуп бир катар маалыматтарды сурап, андан кийин кайра эле камап коюп кетип калат. Эртеси Джесси калганы текшерип отуруп, анын ары жагында ачкыч сайылып турганын түшүнөт. Дароо эле дубал бетиндеги мыкты бир канчага чейин алышып жатып араң чыгарып, ошол мык менен чукулап жатып ачкычты түшүрүп алат. Күрмөсүн болсо каалганын алдынан сойлотуп койгондуктан, түшүп калган ачкычты оңой эле өзүнө тартып алды. Эшикти ачып алууга мүмкүн болгон соң жогоруга чыгып эми качайын деп жатса, дал ошол учурда мык ачы адам кайтып келип калат. Анда Джесси ошол жердеги башка бөлмөгө жашынып калып, эшиктин кычыгынан аңдып турса, ал адам эртең мененки тамагын тамактанып жатып аялына чалып сүйлөшөт. Сүйлөшүүлөрдөн улам Джесси
Джесси ал адамдын аялы жана баласы бар экенин да билет. Ал адам болсо аялына кандайдыр бир иштер менен командировкада жүргөндүгүн айтат. Качан гана мыкаачы адам жертөлөөгө түшүп кеткенде Джесси убакыттан пайдаланып дароо сыртка чыгат да токоярлап качып жөнөйт. Джессинин качып кеткенин түшүнгөн мыкаачы адам да дароо сыртка чыгып, Джессинин качып кеткен жагын багыттап эле кубалап жөнөдү. Өтө шашылып качып бараткан Джессинин бутуна бир кезде бир нерсе сайылып калып, Джесси аны араң дегенде чыгарып андан ары качып жөнөйт. Бирок Джесси жараатынан улам кыйкырып жибергендиктен мыкаачы адам аны дароо эле таап алыптыр. Бир кезде Джесси чоң дарыянын жээгине келип такалып, артынан мыкаачы адам да жетип келип калат. Анда Джесси мыкаачынын колуна түшкөнчө деди айтор. Шараккан дарыяга дароо эле секирип кирип кетет. Дарыянын нугу аны катуу ылдамдык менен төмөнгө алып кетти. Бактыга жараша Джесси өлбөй тирүү калып, андан ары токоярлап жолдун кайда экендигин тапканга аракет кылып жөнөйт. Бир кезде токойдун арасынан кандайдыр бир шытыраган үндөр чыккандыктан Джесси өтө сак болуп жашынып колуна таяк кармап калат. Ошондо кимдир бирөө анын жанына басып келгенде Джесси аны чаап жиберип, көрсө ал адам таптакыр эле башка токойдогу мергенчи болуп чыгат. Анда Джесси ал адамдан кечирим сурап полицияга чалуусун суранып, менин артыман бир мыкаачы кубалап жүрөт деп айтса, ал адам полицияга чалмакчы болуп, бирок Джессинин таяк менен урган соккусунан улам телефону сынып калыптыр. Ал адам Джессиге сенин бут кийимиң дагы жок экен. Менин унаамда бут кийим бар, ошону кийип ал. Андан соң мен сени полицияга алып барам деп айтат. Бут кийимди кийип ошол адамдын унаасына отурган Джесси ал адамдын берген тамак аштары менен тамактанып, ал адам болсо Джесске сени кубалаган адам сыягы полицияда издөөдө болсо керек деп айтат. Бирок көп өтпөй эле алар өздөрү токтогонго туура келип калды. Анткени бул жердеги жалгыз унаа жолуна даракты кулатып, тосуп салышыптыр. Ал даракты жылдырууга таптакыр эле мүмкүн болбой, Джесси ызы чууга алдырып, бул нерсени мыкаачы кылды окшойт деп баштайт. Аңгыча болбой эле ошол мыкаачынын унаасы көрүнүп, ал жетип келет да мергенчини алдай баштайт. Джесси мергенчиге ал адамга ишенбеңиз деп кайра-кайра кыйкырып, мыкаачы болсо мергенчиге бул менин бир тууганым болот. Жакында эле анын күйөөсү өлүп калганына байланыштуу. Джесси ушундай абалга түшүп, психикалык жактан жабыркап жатат деп айтат. Ошентип мыкаачы тез эле Джессиге жетип барып аны кучактап баштап, мындай көрүнүшкө ишенерин же ишенбесин билбей калган мергенчи жанагы адамга кыйкырат да, мен полицияга чаламын. Чынында эмне болгондугун полиция изилдесин деп айтат. Мыкаачы адам туруп калса Джесси аны чаап жиберип качып жөнөп, мергенчи болсо мыкаачы адамга телефонуңду бер, менин телефонум сынып калды. Сенин телефонуң менен полицияга чалам деп сураса, мыкаачы адам мергенчиге өз телефонун беримиш болуп жатып, дароо эле ага кол салып ошол жерден ургулап жатып өлтүрүп салат. Ал андан ары кайра эле Джессинин артынан түшүп, кеч да кирип жамгыр жаап жаткан кезде мыкаачы адам Джессини кайра эле жашынып турган жеринен таап алат. Ал Джессини бир жолу атканга жетишип, Джесси болсо кайра качып барып көлчкө кирип жашынып калат. Анда мыкаачы адам Джессинин ушул эле жерде экенин билип, бирок аны такыр таба албай жаткандыктан кыйкыра баштайт. Ал Джессиге мен сени жарадар кылдым. Эгер азыр чыгып жашоо үчүн күрөшпөсөң, баары бир канча сааттан кийин кансырап жатып өлөсүң. Мен мылтыкты ушул жерге таштап кетем. 1 мүнөттүн ичинде мылтыкты алып мени атканга мүмкүнчүлүгүң бар. Жакшылап ойлон деп айтып, мылтыкты таштап алысыраак жерге кетет. Бирок Джесси жанагы жашынып турган жеринен бир да кыймылдабай, такыр эле билинбей койгондуктан мыкаачы адам мылтыкты алып кайрадан жөнөп кетет. Ошентип Джесси түн ортосунда жамгырда кайсы бир бактардын түбүндө корголоп уктап калып, эртең менен көзүн ачканда дагы эле тирүү экенин билет. Ал унаа жолду таап жүрүп баратканда мыкаачынын унаасы кайрадан көрүнүп, Джесси аны аңдып турса, мыкаачы кечээки мергенчинин өлүк денесин сүйрөп чыгып, аны токойдун бир жерине көмүп жаткан болот. Анда Джесси билгизбестен унаага барып отуруп, унаанын ачкычын тапканга аракет кылып, бирок такыр таппай коет. Бирок ошол жерден мыкаачы адамдын телефонун таап алып, аңгыча мыкаачы адам кайтып келаткандыктан телефонду кармаган боюнча унаанын арткы бөлүгүнө өтүп кетет. Мыкаачы адам унаасын оталдырып андан ары айдап жөнөп, бул кезде артта жашынып жаткан Джесси полицияга чала баштайт. Ал шыбыраган үн менен полициялардан жардам сурап жатса, мыкаачы адам өзүнүн телефонун издеп таппай калат да унааны дароо токтотот. Ошондо бир канча секундтук тыныгууда мыкаачы адам дагы Джессинин унаанын ичинде экенин сезип калды айтор. Джесси дагы мындан башка мүмкүнчүлүк болбосун түшүнүп, дароо эле ал жердеги темирди алып чыгат да мыкаачы адамды чапкылай баштайт. Анда мыкаачы адам Джессинин кол салып жаткандыгына карабастан унааны катуу айдап жөнөп, ошол эле учурда каршылык көрсөткөнгө аракет кылып жатты. Бирок бир эле заматта унаанын оодарылып кеткенин көрөбүз. Унаадан чыккан Джесси жогору жактан тиг учактан өтүп кеткенин көрүп, тиг учакка көрүнүү үчүн мыкаачы адамдын телефонун алып ачык аймактарга чыгат. Албетте артынан мыкаачы адам дагы кубалап келет. Мыкаачы адам Джессинин артынан дээрлик жетип келип калганда, Джесси шашылып, ошол эле телефондон мыкаачынын аялына телефон чалып жиберет. Джесси ал аялга, сенин күйөөң адам өлтүргүч. Ал бир мергенчини өлтүрүп токойдо көмүп салды. Эми мени да өлтүргөнү жатат. Эгер мен сага бир канча күндүн ичинде телефон чалбасам, анда күйөөң мени өлтүргөн болот деп айтат. Андан соң телефонду токтоп алган мыкаачы адамды көздөй ыргытып жиберип, телефонду алган мыкаачы адам болсо аялына мен сага баардыгын түшүндүрүп берем деп телефонду өчүрүп коет. Ошол жерден мыкаачы адам менен Джессинин кармашы башталып, жанагы кол салуудан кийин мыкаачы адам дагы бир канча жеринен жаракат алып калганын билебиз. Узак кармаштан кийин мыкаачынын өз бычагы өзүнө сайылып, экөө тең ошол ылай жерде алысырап эле жатып калышат.
Аңгыча болбой эле ошол жака издөөгө келген тиг учак коно баштаганын көрөбүз. Тасма дал ушундайча соңуна чат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.